Дал ушул учурда Баткен Кадамжай унаа жолун табияттын мына ушундай сулуулугу бөлөп турган учуру жолдун эки капталында тең кызгалдактуу талалар, кызгалдак гүлдөрүнө бөлөнүп турат. Башкача айтканда, кайсыл бир дыйкан атайын мына ушул талаларга кызгалдак гүлүн сепкендей сезимдерди калтырат. Жаратылыш тартуулаган мына ушундай коозукту көргөн адам токтобостон өтүп кете албайт экен. Биздин жаштарыбыздын көпчүлүгү бул жакта атайын токтоп сүрөткө түшүп жаткан учуру, ошол эле учурда биздин апаларыбыз дагы эс алууга келгендери көп экен. Анда азыр биздин апаларыбыздан сурап көрөлү. Саламатсыздарбы апалар? Кандайсыздар? Ден соолугуңуздар? Саламатсызбы? Жакшысыңар. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Эс алууга келдиңиздерби? Ооба. Кандай таасирлер менен отурасыздар? Жакшы маанайда отурабыз. Мына неберелерим менен бүгүн экскурсияга чыкканбыз. Жакшы маанайда бул Алланын берген бул жаратылышы биздин мусулмандарга берген эң бир жакшы жаратылыш да бул. Жакшы маанайда бала ден соолукта баардыгыбыз ден соолугубуз жакшылык үчүн ушул жерде эс алганы келгенбиз. Үйдө карасаң энди үйдөгү ишти көнбөйт да. Анан мындай өзүбүздүн ден соолугубузга ham пайдалуу болот.